Салам достор, бүгүн мен сиздерге өзүмдүн бир биржадан бир биржага акчаны которушум керек, ошону көрсөтүп берейин деп атам. Бул акчаны кайдан таптың десеңиздер, кимге кызык болсо комментарийге жазып кетиңиздер. Мына $15. Мен буну Binance биржасына чыгарышым керек. Мен доллар менен чыгарайын десем, доллардан комиссия көп кармайт экен. Ошон үчүн мен трон менен чыгарайын деп атам. Өзүңүздөр көргөндөй трон менен чыгарсаң, мына тронду көрөбүз. Трон менен чыгарсак, трондун комиссиясы аз. Ошон үчүн трон менен чыгарабыз. Азыр мен долларымды тронго алмаштырышым керек. Мындай айтканда, долларга трон сатып алабын. Трон деген бул монета. Ушундай акча табууга кызыксаңыздар, комментарийге жазып кетиңиздер. Мен Telegram каналымды таштайм, ошол жака кошулсаңыздар, мен ушундай акча табуунун жолун үйрөтөм. Мына 506 трон келет экен. Мен сатып алууга койдум. Долларга трон сатып алам. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, ортого туруп калды. Мына бул деген ордер ачылды деген. Мен койгон ценама сатып алынат. Ошол ценага көтөрүлгөндө же түшкөндө. Биз ага күтөбүз. Мына достор, 5 мүнөттүн ичинде сатып алдым трон. Эми буну мен Binance биржасына котором. Withdraw так кнопкасын басып, анан мына Binance'да трондун адресин алып келип коюшубуз керек. Азыр мен Binance'нын кошелек деген бөлүмүнө кирип, тронду издейм. Бул жака мен ар кандай монеталарды сактап атам. Балким жакшы үмүт менен биткоинге окшоп көтөрүлүп кетет деген үмүт менен. Өзүңүздөр билгендей, 2011-2012 жылы биткоиндин ценасы $3 эле болгон. Азыркы убакта биткоиндин ценасы 2,5 миллион рубль. Бир биткоиндин ценасы. Ошон үчүн жакшы үмүт менен сактап атам. Мына трондун дагы адресин таптык. Буну копировать кылып алып, акча чыгара турган биржага барып коем. Ал биржанын аты МХС. Билбейм кандай аталат, мен ушундай эле атайм да. Мына бул биржага алып келип, азыркы копировать этип алган адресибизди коебуз. Тронубузду ошол Binance биржасына чыгарабыз. Себеби Binance биржасынан туура Payer кошелекке чыгарып алсак болот. Картага чыгарып алсак болот. Visa, MasterCard болсо. Мына чыгарууга коюп атам. Бул жерге биз emailга код келет, анан номерибизге код келет. Ошону жазышыбыз керек. Мына өзүңүздөр көргөндөй биздин трон чыгарууга койдук. Азыр Binance биржасын текшерип көрөбүз. Биздин тронубуз түшүптүрбү? Өзүңүздөр көргөндөй, менде вообще трон жок болчу. Мен азыр мына өзүңүздөр көргөндөй бизде $41 турат. Бул монеталар түшүп өсүп турат. Ошон үчүн бир убакта монет тиги жерде доллар көбөйүп кетиши мүмкүн, бир убакта түшүп кетиши мүмкүн.
Мына достор, биздин Binance биржасына 505 трон түшүп келиптир. Мына Binance биржасында биздин чыгарган акчабыз түшүп келди. $56 болуп калды. $15 чыгарганбыз. 505 трон түшүп келди. Трондун ценасы өсүп атат. Мындай жашыл болгондо бул көтөрүлүп атканы, кызыл болуп калса бул түшүп атканын белгиси. Мына сиздерге ушундай акча табыш кызык болсо интернеттен комментарийге жазыңыздар. Мен Telegram каналыма катталыңыздар. Мен ошол жактан сиздерге Telegram каналдан чат ачып, ошол жактан үйрөтөм. Себеби WhatsApp'тан үйрөтөйүн десем, WhatsApp'ка өзүңүздөр билгендей 257ден ашык адам кошула албайт. Telegramдын чатына канча адам болсо кошуло берет. Ошон үчүн Telegram канал ачтым. Каналга топтолгонуңуздардан кийин чат ачып, ошол жактан раздача, airdrop деген эмне деген темада түшүндүрүп берем. Тынч болуңуздар. Элибизде тынчтык болсун.